Афгандардын арасынан өлүмдөн алып чыккан боюнча берилген деп өзү айтат эле ошо. Бул күнү Калбы Дубанайова жакындары менен жыл сайын жолдошу Хамидулла Арапаевди эскерет. Анын жолдошу 1980-жылдары өз каалоосу менен согуш талаасына аттанган. Согуштан башынан жараат алып кайтып келген. Анысы убакыт өткөн сайын башка бир ооруларга таасирин тийгизип, 2017-жылы дүйнөдөн кайткан. Хамидулла Арапаев өзү тир болсо, быйыл 54 жашка чыкмак. Анын артында жубайы, 3 уулу жана 1 кызы калды. Ушунча ырдап, ыйлап, бирок Ооган ушунчалык берилип неме кылат эле, баягы кокусу уктап калса эми давай стреляй, андай деген ушунчалык баягы ичкенде кызуу берилет болчу да. Анан аябай эле жакшы жардам берди убагында. Бирок биз күйөөм өткөндөн кийин мындай жөлөк немелер эчтеке бизге болгон жок. Ага берилчү компенсацияларын деле сразу өлгөндөн алып койду. Хамидулла Арапаевди достору да жыл сайын эскерип турат. Алардын бири Абдывахап Мамасадыков. Ал досу Арапаев афганчыларды колдоого алып, алардын үй бүлөлөрүнө жардам берүүдө салымы чоң болчу дейт. Өз ыктыяры менен прапорщик деген мен алып туруп, контракт түзүп, ал мезгилде контракт түзөт эле да, союз мезгилиндечи. Ушундай патриот эле да. Анан кийин контракт түзүп, анан кеткен. Кеттирип эле где-то 1 жылга жеткен жок. Ранен болуп келди айылга. Анан келип отуруп, сүйлөшүп, ал Афганистанда болгон окуяны бизге ушунчалык сүрөттөгөндө биз эле өзүбүзчө башкача болгонбуз. Оогандагы согуштан аман кайткан кыргызстандык жоокерлердин арасынан 1000ге жакыны алган жарааттарынан улам 50 жашка жетпей каза болгон. Учурда Жалош шаарында 82 афганча алган. Ал эми каза болгондордун айрымдарынын ысымы шаардын көчөлөрүнө ыйгарылган. Мэриядан кат жазып, сунуш берип, сунуштагандан кийин ушу ой журттун жардамы менен кылып ушу көчөнүн атын койгонбуз. Анан бизге өкмөт тарабынан жардам ушул жылына 6000 сомдон компенсация берет. O дагы шүгүр дейбиз. Бизди эстебей, бербей койгондо эмне кылат элек. Россияда дагы бар, анан башка мамлекеттерде Кыргызстандардан менин угушумча Өзбекстанда жок. Ооган согушунун ардагерлерин андай эле колдоо немеси жок. А бизде жакшы. Мэриядан жылына бир жолу ушул майрамга деп. Эске салсак, 1989-жылдын 15-февралында Советтер Союзу Оогандстандан өз аскерлерин чыгарган. Бул күндө аталган согуштун катышуучулары жана курман болгондордун жакындары эскерүү майрамы катары белгилеп келишет. Жалош шаардык мэриясы быйыл Ооган согушунун ардагерлери үчүн 116 000 сом акча бөлгөн. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Калбек Күчкөнбайұлы, Ынтымак, Жалал Абад облусу.